Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Алатоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Биз бул жолу ушул күндөрү Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан грэпплинг боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында кыргыз балбандарынын жетишкен ийгиликтери жөнүндө айтып өтөбүз. Алдыда бул боюнча кененирээк, ага чейин сиздер биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Ушул күндөрү Сербиянын баш калаасы Белград шаарында грэпплинг жана грэпплинг ги версиялары боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. Анда Кыргызстан курама командасы дагы биринчиликке активдүү катышууда. Эки кыргыз балбаны байгелүү орунду ээлегенге дагы жетишти. Тактап айта турган болсок, 77 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөргөн Азия оюндарынын чемпиону Төрөкан Багынбай уулу дүйнөнүн вице-чемпиону деген наамды утуп алды. Тактап айтканда ал кечээ 77 кг салмак чембирдигинде финалга чейин жетип келип, испаниялык Фернандо Николас Медина Вернерге 3-2 эсебинде жеңишти тарттырып койду. Грэпплинг ги версиясы боюнча күрөш өткөргөн Төрөкан Багынбай уулу мелдештин биринчи бөлүгүндө орусиялык Гаджи Хархаров аттуу күчтүү делинген атаандашын утуп алса, андан кийин армениялык Хачатур Тамарянды утуп жарым финалга чыккан. Ал эми жарым финалда Адлан Мадаев аттуу казакстандык балбанды 4-2 эсебинде утуп финалды көздөй жолдомо алган болчу. Финалда кыргыз балбанында жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жогору болчу. Бирок кичинекей гана катачылык испаниялык балбанга жеңишти алдырып коюуга түрткү болду. Ушул эле грэпплинг ги версиясы боюнча 84 кг салмак чембирдигинде дагы бир Азия оюндарынын чемпиону. Тактап айтканда, жабык имараттарда өткөн Азия оюндарынын жеңүүчүсү Абдурахманхаджи Муртазалиев 84 кг салмак бөлүгүндө күрөш өткөрдү. Ал өзүнүн биринчи күрөшүндө күчтүү делинген индиялык атаандашы Муратинжвай Дев аттуу балбанды утуп келе жатып утуп алса, андан кийин украиналык Валентин Хьюзикти утуп жарым финалга чыкты. Ал эми жарым финалда дүйнө чемпионат алган орусиялык Умар Исуповго 2-2 эсебинде кошумча көрсөткүчтүн натыйжасында жеңишти тарттырып койду. Ошентип Муртазалиев коло байгө үчүн күрөш укугун алып, анда румыниялык Василий Мирчу Чублесан аттуу балбанга кескелип, аны 7-4 эсебинде жеңип, дүйнө чемпионатынын коло медалын утуп алды. Ал эсиңиздерде болсо 2019 жылы Астанада өткөн дүйнө чемпионатында грэпплингтен UVV версиясы боюнча дүйнө чемпионатын уткан биринчи кыргызстандык спортчу болгон. Бүткүл дүйнөлүк күрөш биримдигинин алдындагы грэпплинг боюнча дүйнө чемпионаты эртең 31 ноябрь күнү соңуна чыгат. Анда кыргызстандык балбандар өздөрүнүн күрөштөрүн өткөрөт. Демек, дагы болсо бизде алтын медаль утуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми достор, буйруса бүрсү күнү, тактап айтканда 1 ноябрь күнү ушул эле Белград шаарында спорттук күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионаты старталат. Буйруса ал биринчиликти биз чыдамсыздык менен күтүүбүз. Ал жакта биздин балбандар жакшы жыйынтыктарды көрсөтөт деген ниеттебиз. Каналга жазылыңыздар, видео жакса лайк баса кетиңиздер. Кайрадан кездескенче саламатта болуңуздар.